Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү, саламатсыздарбы Көкбөрү күйөрмандары. НТ Спорт каналы назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Ак Кулат майданына бурмакчы. Бишкектин Борбор калабыбыздын 140 жылдыгына арналган Көкбөрү боюнча турнир жана андагы жарым финал. Бишкек Арашан жана Сары Өзөн Рассвет командалары бири-бирине каршы беттешип атат. Сары кийимчендер Сары Өзөн, ал эми кызыл кийимчендер Арашан командасы. Биринчи тайм азырынча эсеп ачыла элек. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев. Жана азыр болсо мына жекеме-жеке азырынча мына жекеме-жекеден кийин эми сүрмө топто улак кармалып турган учуру биз алгач сиздерди оюнчулар менен тааныштырып алсак, кызыл кийимчендер Арашан командасынын курамы төмөнкүдөй. Мирлан Алсеитов биринчи номер менен минген аты Бумер, Мурат Бейшебаев Көксерек менен минген аты Көксерек, албетте Эркинбеков Орозбек, ал Бейпил, ошондой эле Сопуш Кошокбеков Ракета, Жишан Алсеитов КамАЗ, Адлет Махметов Памир, Бакута Алайбек уулу Ламбада, Жакшылык Руслан уулу минген аты Намыс, ал эми Тайбасты Данияр Искендеров минип жүрөт. Милан деген аргымакты Илис уулу Кушчубай минип чыккан болсо, ошондой эле Сагынтай Анарбек уулу ал Актилек менен, Бообек Шакирбек уулу Батыраак деген аргымак менен. Мына ушундай курам бул Бишкек Арашан командасыныкы. Ошондой эле Кубаныч Карагулов команданын жетекчиси, Сейитбек Анарбек уулу болсо башкыртуучу деп катталган. Чындыгында мына ушундай курам менен эки команда же болбосо Рассвет Сары Өзөнгө каршы Бишкек Арашан командасы чыгып турат. Ал эми Сары Өзөндүн курамы төмөнкүдөй. Тилек Урманбетов биринчи номер менен минген аты Аракет, Айбек Исеналиев Ак Жол, Темир Молдокулов Суусамыр, Эржан Талантбек уулу Баатыр, Бактияр Жабакеев Капрал менен, Спиритте минип жүргөн Бакыт Жолдош уулу Эртору менен Тилек Эсентбаев, Элдияр Тургунбаев болсо Жоон Арык, Аалы Назаров Десятка, Бекназар Аматов Лебедер, же болбосо Лебедер, мына Элеман Нурболот уулу Максимус, Рамзат Бөкөнбаев Шторм команда жетекчиси Тилек Урманбетов. Ошентип эки команданын оюнчулары менен албетте таанышып алдык. Ал мезгилде оюнчулары дайыма алмашып турганга алмашып беттешти өткөрөт дагы. Азыр кезектеги мына жерге түшүп калган улакты көтөрүп кетүү үчүн болгон аракет. Албетте мына ушул акыркы күндөрү жаан жаап, андыктан ат майдан бир топ суу болуп калган, баткак болуп турат дагы. Ошондуктан аттар бири-бирин мына сүрүп, ары бери сүрүп барып ойноп жаткандагын мына ушундан деп айтсак болот. Андан сырткары улактын салмагы 35 кило болсо, сууга ошентип баткакка чыланып калгандан кийин анын салмагы андан дагы бир топ оор болуп кеткен. Азыр мына улакты жерден көтөрүп кетүү үчүн болгон аракет орун алып атат. Ал мезгилде Сары Өзөндүн оюнчусу Темир Молдокулов улакты аз жерден көтөрүп кете жаздады, бирок атаандашы Арашан оюнчусу Кушчубай Илиз уулу ал Милан менен кадимкидей тоскоолдук кылып атат. Бул жекеме-жеке мына атайын белгиленген чийиндин ичинде. Ошондуктан башка оюнчулар азыр өздөрүнүн аракетин көрө албайт. Ушул тегерек чийиндин ичинен улак көтөрүлмөйүнчө башкалар сыртында гана карап турганга аргасыз. Азыр болсо Арашан оюнчусу Кушчубай Илиз уулу улакты жерден эңемдеди эле. Тескерисинче Темир Молдокулов ийгиликтүү болуп кеткен. Баары бир улакты жерден көтөрүп эңип кетүү эч кимге буйрубай жатат. Буларга белгиленген убакыт соңуна чыгып калды. Андай болсо башка чабандестер ортого жекеме-жекеге кириши керек. Мына 8 номердеги Сары Өзөн оюнчусу Тургунбек Элдияр Тургунбаев өзүнүн нараазычылыгын билдирип жаткандай. Ал учурда кайрадан эле жекеме-жеке. Эми 4 номердеги Эржан Талантбек уулу чыкты Рассветтен. Анын минген аты Баатыр. Ошол Баатыр менен кадимкидей атаандашынын атын сүрүп чыгарганга
аракет жасап атат. Ал эми Арашан командасынан Жакшылык Руслан уулу чыккан. Жакшылык Руслан уулу 1997-жылы төрөлгөн оюнчу. Чавандес болгону намыс, ушундай же болбосо Жакшылык Руслан уулу намыс деген аргымак менен ушундай жакшы күчтүү аракетти көрүп жаткан мезгили. Ал мезгилде намысты минип жүргөн Жакшылык улакты жерден эңип кетти. Бизге ошол жактагы алып баруучунун айтуусу боюнча, демек бир оюнчу азыр 2 мүнөттүк жаза упайын алып калды. Анткени ал ошол белгиленген чийиндин ичине кирип кеткени үчүн дейт. Байкап көрсөк, 3 кызыл кийимчендерден болгон 3-өө, демек Арашандын бир оюнчусу ошол 2 мүнөттүк айып мамысына алып барылды дагы. Бир оюнчуга алар аз ойномокчу. Бирок ага карабастан азыр Арашан чабуулда, себеби улакты такымга басып алган. Ошол Жакшылык Руслан уулу мүмкүнчүлүктү пайдаланып жекеме-жекеден улакты өзүнө алып кеткен эле. Дагы деле эч кимге бербей жүрөт. Мына оң такымга басып, менин оюмча бул жакта өнөктөшүнө өткөрүп берген сыяктуу. Азыр так даана кимде экени сүрмө топтун ичинен ачык байкалбай жаткан болсо, жок, Жакшылык дагы деле ошол. Жакшылык Руслан уулу өзү улакты мына такымына басып жүрөт. Аба ырайы чындыгында сонун болгону менен эми мындай салкын абада аттар да кыйналбайт, оюнчулар өздөрү да кыйналбайт, бирок ошол аянттын бир аз суур болуп турганы бул албетте ылдам оюнду жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бербейт. Дээрлик аут абал жаралып калчудай болуп, бирок ошентсе дагы улак белгиленген чийинден сыртка чыгып кеткен жок. Сүрмө топтон сурулуп чыкканга таптакыр мүмкүнчүлүк болбой жатты эле. Эң акыр аягында мына Жакшылык сурулуп чыгам дегенде ага Айбек Есеналиев жабышты, Ак жол деген минген аты менен. Ошондуктан Сары Өзөн оюнчулары бул жерде атаандаштарына чабуулга мүмкүнчүлүк бере койгон жок. Ал мезгилде 2 команда да тең мына 4төн чабандес жүрөт. Демек 2 мүнөттүк жаза убактысы соңуна чыгып, кайрадан командалар толук бойдон ойной баштаган. Улак ортодо. Эми кайрадан ушинтип жекеме-жеке такы орто тарапка алып барып коюп койду. 4-номердеги Эржан Талантбек уулу Сары Өзөн командасынан же башка бирөө чыкты жекеме-жекеге. Албетте аны азыр жок, 6-номердеги Бакыт Жолдош уулу минген аргымагы Спирит. Ага каршы ойноп жаткан Кушчубай Илиз уулу Милан менен улакты жерден эңип бара жаткан мезгилде 2 команданын тең оюнчулары азыр сүрмө топ аралашса болот. Такымга басканына карабастан Чапкенеде мына ушул улакка жабышып алып турду эле. Ага карабастан Арашан оюнчусу Кушчубай ишенимдүү сол такымга басып келе жатат. Азыр өнөктөшүнө өткөрүп береби же жөн гана мына ушундай чогулуп алып Тайгазанды көздөй жакындап бара жаткан учуру. Кушчубай дагы деле улаканда. Эми анын жанында Данияр Искендеров жүрөт. Данияр Искендеров минген аргымагы Тайбас, 1992-жылы төрөлгөн оюнчу. Бирок дагы деле болсо улак ушул Кушчубай Илиз уулунун өзүндө. Кушчубай Илиз уулу 1995-жылы төрөлгөн. Ушул Милан деген аргымак менен дагы деле ары басып, бери басып, ары айланып, бери айланып жүргөн мезгили. Бакут Алайбек уулу ал мезгилде жардамга келди. Жана Тайгазанга уламдан улам жакындап бара жатышат. Жана Кушчубай менен Баку ошол эле учурда анын жанында дагы бир өнөктөшү пайда болду эле. Кушчубай менен Бакут Алайбек уулу эмне тоскоолдук кылып атат бул жерде? Такымдан чыгара албай жатабы? Эң аягында атаандаштардан мына Рамзат Бөкөнбаев келип аларга тоскоолдук кылганга жетишип калды. Экөөлөп улакты Тайгазанга салуу аракетин көрүүнү
туура көрүп атышат. Рамзат Бөкөнбаев таптакыр мына жаны тынчыдай эмес, атаандаштын ары жагына туруп алып, ушул улактын бир шыйрагын кармап, бир бутун кармап өзүнө тартып жаткан мезгили. Ал учурда улак Бакутал Айбек уулунда Ламбада деген аргымакты атты ал минип жүрөт. Ошол Ламбаданын үстүндө Бакутал Айбек уулу улак менен 7-номердеги оюнчу. Байкасаңыздар, дал ушул мына Бакутал Айбек уулу Тайгазанды көздөй жөнөдү. Анын жанында Мурат Бейшебаев жүрөт. Акырын ушинтип Тайгазандын четин тазалап туруп, андан кийин улакты салып кетиш керек. Албетте, эсиңиздерге салып коелу, улактын салмагы азыр бир топ эле оор. Ошондуктан стандарт 35 килограмм боло турган болсо, азыр анын салмагы 40тан оор экени анык, мүмкүн 50ге да жакындап калгандыр. Ошондуктан Тайгазанын жанына барганда эле улакты бир колдоп ыргытып ийүү мүмкүн эмес. Же эки киши болуп Тайгазанга салсаң болот, же биротоло көтөрүп алып туруп, андан кийин ал мезгилде улакты Сары Өзөн оюнчулары тартып алган. Темир Молдокулов Сусамыр деген аргымак минип жүрөт. Албетте, Темир Молдокулов өтө тажрыйбалуу. Ал 1984-жылы төрөлгөн. Андыктан азыркы учурда 33-34 жашка келип калды дагы. Атаандаштардан Арашанда анда деле бар, бирок тажрыйбалуу оюнчулар көпчүлүгү жаштар. Сары Өзөндүн оюнчусу чабуулга чыгып келди дагы, бирок Тайгазанды айланып кеткенге аргасы болду. Бактияр Жабакеев мына ошентип ой Тайгазандын кырында гана калып калды. Сары Өзөн эсепти ачканга 100% мүмкүнчүлүк бар эле. Эми биз Арашандан жооп күтө турган болсок, Бакутал Айбек уулу ылдамдык менен бара жатат. Баку эле же ал жерде же Бакутал Айбек уулу болчу, же болбосо Мурат Бейшебаев. Мына ошол эки оюнчунун бирөөсү ылдамдык менен бара жатып, албетте топтон биротоло сурулуп чыгып кете алган жок. Ошондуктан орто жолдон чабуул үзгүлтүккө учурады. Демек, биринчи тайм соңуна чыкты. Ушундай биринчи тайм демек соңуна чыгып, азыр эми биз экинчи таймга сапар алабыз. Азыр ортодо албетте тыныгуу бар. Ушул биринчи 20 мүнөттүктү эске ала турган болсок, Темир Молдокулов активдүү жакшы ойноду. Жана эки команданын коргонуусу мыкты болду деп биринчи кезекте ошону айтсак болот, себеби эсеп сандары ал жерде ачылган жок. Азыр болсо мына экинчи 20 мүнөттүк ал учурда сүрмө топ улакты жерден эңип кетүүгө болгон аракетин көрүп атышат. Эсиңиздерге салып коелу, сары кийимчендер Сары Өзөн, ал эми Арашан командасы алар кызыл кийим менен беттешти өткөрүп атышат. Ушул 12 команданын ичинен сурулуп чыкканга бул эки командада мүмкүнчүлүк болду. Андыктан булар ушул турнирдеги эң мыкты 4 команданын ичине кирет. Бул өзү өтө жакшы нерсе. Ошентсе дагы эми финалга чыгуу аракети эки тараптан тең өтө жакшы көрүлүп жаткан учуру. Улакты мына ортолук бөлүккө алып келип жайгаштырып кетти Бекназар Аматов. Андай болсо биз азыр жекеме-жекени күтөбүз. Ошондой эле чыныгы күчтүү командалардын баары бул турнирге катышкан жок. Анткени жакында мына 9-май улуу жеңиш күнүнө карата чоң көкбөрү турнири өтөт. Ошого байланыштуу мүмкүн алар катышпаса керек. Ошол эле Оштун Достук командасы, Таластын Ынтымак командасы, аларды биз мына ушул турнирден көрө алган жокпуз. Жана ал мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир топ башка командалар, жаш оюнчулар өздөрүнүн күчүн сынаганга мүмкүнчүлүк алган эле. Бишкек Арашан командасынан ортодо
Кушчубай Илиз уулу кайрадан эле жок, бул жерде Жакшылык Руслан уулу чыккан. Бишкек Арашандан. Ал эми коноктордун шарттуу түрдө, албетте коноктор бул 6-номердеги Бакыт Жолдош уулу улакты жерден эңип алып, мына ушул чоюлуп туруп улакты жерден эңип алды дагы азыр түз эле Тайгазанды көздөй жөнөдү. Бирок Тайгазанга жетип баруу оңой эмес. Негизинен мындай аба ырайы болуп турганда, айрыкча ушул аянтты суу болуп турган учурда ири эсеп өтө улактын Тайгазанга көп салынышы деле күмөн, бирок ошентсе дагы албетте эсеп саны сөзсүз түрдө ачылышы керек. 0-0 менен беттеш соңуна чыгыш мүмкүн эмес. Бул тайпалык оюн эмес, бул сөзсүз түрдө ушундай жеңүүчү аныкталышы керек. Эгерде тең чыгып эки команда 20 мүнөттөн 3 тайм ойноп жеңүүчү аныкталбаса, анда кадимкидей эле буллит боюнча аныкталат. Анда ушундай ар бир командадан бир оюнчу улакты такымга басып экинчи Тайгазанды көздөй мына багыт алып турат дагы, анын артынан 20 метрдей артта экинчи атаандаштын оюнчусу артта турат. Ошол барып улакты Тайгазанга салганга чейин анын атаандашы барып тоскоолдук кылып калышы керек. Мында ушундай өтө кызыктуу дагы бир көкбөрүнүн өзүнчө бир жагы бар. Мүмкүн ага күбө болуп калабыз эгерде эки команда тең чыкса, а мүмкүн ага чейин эле жеңүүчү аныкталат. Эмне болсо дагы биз үчүн мына ошол кызыктуу көкбөрүнү жок дегенде 1 саат көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Азыр болсо кайрадан жекеме жеке мындай учурда атаандаш тоскоолдук кылбаган учурда улакты жерден эңип кетүү кыйын. Ага карабастан Жакшылык Руслан уулу бул ирет дагы улакты эңгенге аракет кылып көрдү. Азыр Мирлан Алсейитов, Жишан Алсейитовдор, албетте алар мына ушул үй бүлөсү менен өзгөчө ушул көкбөрүгө улакка жакын адамдар. Андыктан булар болсо мына ошентип азыр дагы оюн талаасында Мирлан Алсейитов ошол улакты жерден эңип кете алган жок. Атаандаштар тоскоолдук кылып калды. Азыр аттардын туягынын астында серкенин жаткан маалы Кушчубай Илиз уулу анын үстүндө турат. Ал мезгилде коноктор шарттуу түрдө Сары Өзөндүн оюнчулары эңип кетейин дедиле. Жана мүмкүнчүлүк болду. Улакты эңип алганга Сары Өзөн оюнчуларынын бирөөсү, ал азырынча ким экени так белгисиз, эң башкысы ошолордун оюнчусунун бирөөсү улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүк алды эле. Кайрадан жекеме жеке бул жерде орун алат. Анткени улак аянттан чыгып кетти. Атайын белгиленген аянт бар. Мына ошол улак аянттан чыгып кеткенден кийин ал кайрадан кайсыл тараптан чыкса, ошол жактагы тегерек чийиндин ичине ташталат дагы. Ал жерден эки команданын оюнчулары албетте жекеме жекеде өздөрүнүн күчүн сынайт. 4-номер менен Сары Өзөн командасынан Эржан Талантбек уулу чыкты. Минген аргымагы Баатыр. Эржан Талантбек уулу өзү 1993-жылы төрөлгөн. Азыр чындап күчкө толуп турган учуру. Ага каршы Кушчубай Илиз уулу Милан менен гана кимисинин аты ошол жерде өзүнүн мыктылыгын көрсөтөт. Ал учурда Милан мына Кушчубай Илиз уулу Милан менен азырынча үстөмдүк кылып атат. Жана ары жагынан келгенге, бери жагынан келгенге аракет кылбасын. Эржан Талантбек уулу Баатыр менен ушул Баатырды жолотпой койду дагы. Миланды билип жүргөн Кушчубай азыр улакты жерден эңип алды. Чийинден чыкты эле. Ошол замат сүрмө топ оюнга аралашты. Жана улакты жерден эңип, ошентип тегерек чийинден сыртка чыкканы менен Сары Өзөн оюнчулары ал жерден аттын үстүнөн атаандашынан улакты тартып алып кетти. Ал болсо Рамзат Бөкөнбаев, Минген аргымагы Шторм кайрадан аянттан чыгып кетишти окшойт. Мына аянттан кайрадан чыгып кетти. Андыктан биз болсо кайра эле жекеме жекени көрөбүз. Эсиңиздерге салып коелу, бул
экинчи тайм. Ошентип Сары Өзөн, Рассвет же болбосо Арашан, Бишкек ушул эки команданын бирөөсү финалга чыгат. Ал эми экинчи жарым финалдык беттеште Ош облусунун Көлдүк командасы менен Талас облусунун Бакубат деген командалары беттешет. Андыктан бул жуптун жеңүүчүсүн ошол же Көлдүк же Бакубат командалары тосуп алат. Кушчубай Элиз уулу кайрадан ортодо ошол эле Милан деген аргымак менен мына таптакыр жакындатпай турат атаандашын Темир Молдокулов суу самырды минип чыккан. Темир Молдокулов ошол жекеме жекеде кайсыл команданын аты мыкты экени албетте билинип калат. Бул учурда ушул Милан деген аргымак Арашандыкы бир топ ийгиликтүү болуп атты эле, бирок Темир Молдокуловду биз өтө жакшы билебиз. Ушунчалык тажрыйбалуу оюнчу, мына бир мүмкүнчүлүк болду эле. Ошол замат улакты жерден көтөрүп алды. Такымга деле эбак эле басып алмак, бирок ошол атаандашы ошол замат улакка жабышпасын деп көпкө чейин өйдө көтөрбөй, бир аз эңкейип турду дагы, акырын такымга басты, сүрмө топ эми оюнга аралашса болот. Тегерек чийинден алар чыккан. Ал учурда Темир Молдокулов такымга басканына карабастан бир эмес эки Арашандын оюнчусу чапкенедей жабышты эле. Кайрадан улак аянттан сыртка чыгып кетти. Мына ушинтип уламдан улам мына окшош көрүнүш орун алып атат. Экинчи таймдын 10 минутасы. Демек жалпы беттештин дээрлик жарымы артта калды. Ал эми жеңүүчү бул жерде аныктала элек. Албетте бардык эле команда финалга чыккысы келет. Ошондуктан бул жерде бир эле катачылык, ушундай бир финалга туруп калышы ыктымал. Жакшылык Руслан уулу чыкты, Намыс деген аргымак менен жана Жакшылык улакты жерден акырын эңип атат. Ал учурда Эржан Талантбек уулу ой улакты жерден көтөрүп кетпестен тескерисинче ал өзү жерге түшүп калды. Жана атынан түшүп калгандан кийин акырын жетелеп сыртка чыгып баратат. Албетте анын ордуна башка Чавандес ордуна кошулуп ойноп кете берет. Андан эч кандай эреже бузуу болбойт. Улакты такымга басып жүргөн Мурат Бейшебаев. Ал Бейшебаевдин минген аргымагы Көксерек. Ушул Көксерек менен Тайгазанга чейин барды эле, азыр аянттан чыгып кетти окшойт. Андай болсо кайрадан жекеме жекени биз көрөбүз. Улакты эч ким алчудай түрү жок. Улак болсо ар жакта жерде жатат. Баары ушул жекеме жеке тарапты көздөй келе жаткан болсо, азыр эми бул рет карама каршы тараптагы Тайгазандын жанындагы жекеме жекеге күбө болобуз. Темир Молдокулов кайрадан ушул тегерек чийиндин ичине кирди. Ал жактан өзүнүн күчүн сынайт жана анын атаандашы Кушчубай Элиз уулу. Кушчубай Элиз уулу жана Темир Молдокулов, мына ушул эки Чавандес азыр күч сынашат. Бул жакта кандайдыр бир албетте улак жок, серке жок болгондуктан алар жекеме жекени баштабай турганымен ал жерде ушундай чечилбеген бир маселе пайда болуп, ошону чече албай жатат окшойт деп ойлоп жаттым эле. Чындыгында улакты көпкө чейин эч ким алып келбей, эң аягында гана аны алып келип тегерек чийиндин ичине ташташкан. Темир Молдокулов ал өз репертуарында деп айтсак болот. Чындыгында Темир Молдокуловдун оюну өтө мыкты, ушунчалык тажрыйбалуу болгондуктан бул Темир Молдокулов сыяктуу оюнчулардан жаш чавандестер, жаш улакчылар мына үлгү алса болот. Аргымагы өтө мыкты эмес экенине карабастан, албетте Сусамыр деген бул аты жакшы ат, бирок жекеме жекеде мисалы үчүн Ахиллес, Геркулес сыяктуу аргымактардын фонунда албетте аларга азырынча туруштук бере албайт. Бирок карабастан Темир Молдокулов өзү мыкты болгондуктан ал кандай ат минбесин өзүнүн
жакшы оюнун көрсөткөнгө толук мүмкүнчүлүгү жеткен мыкты оюнчулардын бири Темир Молдокулов азыр улакты өнөктөшүн өткөрүп бердиби? Эгерде өнөктөшүн өткөргөн болсо, ал Бекназар Аматовго өткөрдү. 10 номердеги жана ошол замат Арашандын оюнчулары чар тарабынан ошентип тооруп турган мезгили. Жана ошондой эле Жишан Алсейитов 5 номердеги оюнчу, мына башына ак кийим кийип жүргөн. Бул 5 номердеги Бактияр Жабакеев, ал тескерисинче сары кийимчендердин арасында. Эми Жишан Алсейитовду биз эмнегедир көп байкабай жатабыз. Кызыл кийимчендердин арасында 5 номердеги оюнчуну көрүп калсаңыздар. Азыр болсо Сары Өзөн ошентип эсепти ачты. Бул болсо Айбек Эсеналиев. Өнөктөшү экөө кош такым менен ошентип улакты тайгазанга салып кетти. Жана ошондой эле Бекназар Аматов жана Айбек Эсеналиев экөөсү мына кош колдоп ошол жерден эсепти ачты. Арашан негизинен оюндун сапаты боюнча эч кандай артта калган жок, бирок эсеп боюнча 0-1 эсебинде Арашан командасы азыр артта калып отурат. Кайрадан ортолук бөлүктөн улакты жерден эңип кетүүгө болгон аракеттер кандай. Азамат оюнчу азыр улакты жерден эңген Мурат Бейшебаев, ал ошентип мына аттардын ылдам келе жаткан туягынын астынан өтүп барып ушундай улакты жерден эңип кетти. Тайгазанды көздөй сызып бара жатат. Сол жагынан өтүш керек. Жок, баары бир мына ушул жерде бир аз эртерээк токтош керек беле. Жок, бул болсо демек Мурат Бейшебаев эмес, Орозбек Эркинбеков дагы деле улакты такымына басып жүрөт. Бейпил деген минген аргымагы 2 Сары Өзөндүн оюнчусу 3 Сары Өзөндүн оюнчусунун арасында калды. Эми андан кантет болду экен? Жок, ал такымындагы серкени эч кимге берчүдөй эмес. Дагы деле болсо Тайгазанды көздөй мына сызып дейинсең, албетте сүрмө топтун арасында аралашып бара жаткан учуру. Ушундай топ чабандестердин арасында калган. Орозбек Эркинбеков 1992 жылы төрөлгөн оюнчу. Такымы да өтө бышык экен, буту күчтүү экен, такымы күчтүү экен. Эч кимге бербей канча убактан бери такымга басып жүрөт. Улак чапкандар билет, албетте улакты көпкө чейин такымда басып жүрүү жеңил эмес. Ал үчүн өтө мыкты физикалык жактан мыкты даярдыкта болуш керек. Азыр болсо мына ушул такымы бир аз чарчай түшкөн учурда бул жактан Сары Өзөн оюнчусу менин оюмча улакты алып кетти. Кимде экени сүрмө топтун ичинен байкап көрдү. Дал ошондой мына Сары Өзөн оюнчулары ошентип улакты өз тарабына алды дагы. Бир эмес 2 оюнчу Тайгазанды көздөй сызып бара жатат. Улак менен Бактияр Жабакеев жана Азамат мына улак менен кошо өзү дагы бир Тайгазанга түшүп чыкты. Камчысын өтүктүн кончуна мына салып туруп, эми андан ары азыр алмашуудагы өнөктөштөр тарапка барышат. Ушунчалык мына көңүлү жайдары. Эсеп болсо мына 0-2 Сары Өзөн Рассвет командасы ишенимдүү алдыга чыкты. Мына ушул экинчи таймда алардын чеберчилиги көрүнө баштады. Негизинен Сары Өзөн Рассвет командасы өтө тарыхы бай командалардын бири. Албетте азыр эң жакшы убактысын өткөрүп аткан жок. Ошентсе дагы деле бул команданын дагы деле ушундай өзүнүн мыкты оюнун көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Эң техникалык жактан чебер оюнчулар Сары Өзөн Рассвет командасында көп деп айтсак болот. Ошол эле мына Темир Молдокулов жана андан сырткары азыркы улакты Тайгазанга салып кеткен оюнчу Бактияр Жабакеев, алардын баары өтө жакшы. Бактияр Жабакеев Капрал деген атты минип жүрөт. Дал ушул ат бирок чындыгында өтө мыкты ат. Бактияр Жабакеев өзү 1989 жылы төрөлгөн жана дээрлик
29га келип мына Көкбөрүнүн майын чыгара турган учуру жекеме жекеден азыр биринчи болуп улакты жерден эңип кеткен Кушчубай Илиз уулу жана ал мезгилде Темир Молдокулов андан улакты тартып алды жана ошол замат эсепти 3-0 кылуу үчүн болгон аракет көрүлүп атат. Эми Кушчубай Илиз уулу алсыздыгынан улакты тарттырып койгон жок. Ал ушундай улакты жерден эңип ыңгайлуу ээрдин кашына ыңгайлуу отурганга дагы жетишпей калды дагы. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып Темир Молдокулов атаандашынан улакты сууруп кеткен эле. Азыр болсо кайрадан ушул Арашан оюнчулары улак менен азыр кандай мыкты ылдамдык менен Тайгазанды көздөй бара жатат. Бул болсо Данияр Искендеров, Тайбас деген аргымакты мүнчүргөн Данияр Искендеров өзү 1992 жылы төрөлгөн улакчы. Азыр күү менен барып Тайгазанды да айланып өтүп кетти жана аянттан сыртка да чыгып кетти. Пикир келишпестиктер бул жерде орун алып атат. Албетте бир чөлкөмдүн чабандестери ошол эле Арашан, ошол эле Рассвет. Эми ушундай оюндун кызуусуна кирип, кан дүргүп турган учурда анча-мынча бири-бирине катуураак сүйлөгөн учурлар болот. Аны баары түшүнөт жана оюн бүтөрү менен кадимкидей кол алышып, бири-бирине кимиси жеңсе куттуктап, кимиси жеңилсе кийинки оюндарда ийгилик каалап коюп, албетте кайрадан ушундай жакшы мамиледе жүрө беришет. Ал эми оюндун ичинде ар кандай көрүнүштөр болушу мүмкүн. Кагылышуулар, сүзүшүүлөр жада калса ушундай бири-бирине кыйкырган учурлар дагы кездешип келет. Азыр болсо Темир Молдокулов Суусамыр менен ортодо. Ал мезгилде экинчи тайм аягына чыкты. Демек дагы болгону 20 гана мүнөт калды. Ал азыр тыныгуудан кийин ошол 20 мүнөттүк 3-чү тайм башталат. Анда жеңүүчү аныкталмакчы. Мына 3-чү тайм башталды. Эсеп 0-2. Сарыөзөн Рассвет командасы алдыда. Алгачкы упайды Бекназар Аматов менен Айбек Эсеналиев кош такым менен салып кеткен. Андан кийин Бактияр Жабакеев ушундай жакшы мүмкүнчүлүктү пайдаланып, өзү жалгыз барып улак менен кошо өзү дагы Тайгазанга бир сыйра түшүп чыкты жана эсепти 0-2ге ошентип жеткирген. Өзгөчө музыканын коштоосунда, күүнүн коштоосунда азыр улакты жерден эңемдеп, албетте ал бутунан эмес, ушул жонунан кармап алды дагы. Ал жерде кайрадан улак жерге түшүп калды. Эгерде ушул шыйрагынан кармап ала турган болсо, колунан түшүп кетиши мүмкүн эмес эле. Кандай мына аттардын туяктарынын арасынан Бактияр Жабакеев улакты еңип кетти. Ал учурда карама каршы тарапты көздөй жөнөшү керек. Бул өзүнүн Тайгазанын көздөй бара жатат. Ойлош керек. Өзүңдүн Тайгазаныңа салып алсаң, анда эсеп 2-1 болуп калбайбы? Бул жакка келип туруп жөн гана улакты жакшылап такымга басып алуу үчүн келди. Айрыкча хоккейде мына ушундай өздөрүнүн дарбазасынын артына туруп алат эмеспи? Азыр биз ушул Бактияр Жабакеевдин Тайгазандын артына туруп алганын көрүүбүз. Мына сол жагынан барса, оң жагынан качат, оң жагынан келсе, сол жагынан каччудай. Ушундай чындыгында хоккейди эске салган учурга биз көп болуудабыз. Бирок хоккейди мырзалар ойнойт деген сөз эске түшүп кетти. Ал эми чыныгы мына спорттук оюн, мырзалардын оюну бул Көкбөрү деп баса белгилесек болот. Мына азыр колуна көтөрүп барат жатат. Азамат мына ушундай бир баскетболдогудай улакты серкен өйдө көтөрүп туруп Тайгазанга салып кетти. Бактияр Жабакеев минген аргымагы Капрал. Өзү болсо мына ошол азыркы мезгилде 29 жаштагы Бактияр Жабакеев мына өтө мыкты. Азыр сонун чабуулду ишке ашырды. Өнөктөштөр албетте анын жолун ачып, ушунда Тайгазанга ишенимдүү барганга мүмкүнчүлүк түзүп берди дагы. Эсеп 0-3. Эми бул беттеште ким жеңишке жетери дээрлик белгилүү болуп бара жатат. Эгерде аны менен макул эмес болсо, ушул мына Арашан командасы эртерээк эсепти теңегенге аракет жасашы керек. Улак менен Орозбек Эркинбеков
бейпил аттуу аргымак менен мына тайгазанга жакындады. Ушул жерден эртерээк салып кете алат болду экен. Такымдан чыгарыш керек Серкени. Же болбосо кош такым мененби, жок, мына жолуна мына ушинтип экөөнүн ортосунан чыгып 6-номердеги Бакыт Жолдош уулу анын жолун тосуп турат. Бирок ошентсе деле булар азыр улакты Тайгазанга салуу аракетин аягына чейин көрөт. Кайрадан Тайгазанга жакындап барды. Тайгазандын кырына тийди улак, бирок андан өйдө көтөрүлгөн жок. Андыктан жерге түшүп калды окшойт. Менин оюмча ушул Тайгазандын жанында улак жерде жатат. Же кайсыл бир оюнчунун ооба, мына жерде экен. Чындыгында ошол Тайгазандын кырында жерде жатат. Аны көтөрүп кетүү да оңой эмес. Ал мезгилде калыстын ышкырыгы жаңырды. Эми биз кезектеги жекеме жекени көрөбүз. Мына эч ким тоскоолдук кылбай турган учурда улакты жерден эңип кетүү оңой эмес. Ал эми жекеме жекеде мына ушундай сен улакты жерден эңейин десең, аны алайын десең, атаандашың тоскоолдук кылып турат. Мына ошого карабастан бука моюн буурасан чыныгы кыргыздын мырзалары дээрлик 150 килого жакындап кеткен Серкени жөн эле жерден эңип кеткен учурларына күбө болуудабыз. Азыр Темир Молдокулов кайрадан эле Суу Самыр менен ортодо. Ага каршы бул ирет Жакшылык Руслан уулу чыкты. Темир Молдокулов борбордук бөлүктү ээлеп турат. Атаандашын өзүнө жакындатчудай эмес. Мына азыр бир эңкейди дагы улакты буттан кармады. Ошол замат мына такымга ошол замат басты. Эми эч кандай кыйынчылыксыз ойлонуп туруп, ыңгайлуу учурду күтүп туруп, андан кийин чабуулга жөнөсө болот. Мына чабуулга чыкты, бирок жакшы биротоло топтон сурулуп кете турганда мүмкүнчүлүк ала алган жок. Анткени анын атаандаштары, өнөктөштөр ушул атаандаштарын жолун тосуп, Темир Молдокуловго жол ачып бериши керек эле. Ошентсе дагы мына дээрлик 3 оюнчу бир улак менен Тайгазанга барды. Такымдан чыгарганга батынбай жатат. Өнөктөшүнө өткөрүп берген болсо, азыр бир сыйра акырын өздөрүнүн жарым талаасына жакыныраак бар туруп кайра келет. Мына сол такымдан оң такымга кантип которгонун көрдүңүздөр. Бактияр Жабакиев мына улак менен жүрөт. Анын артынан бир гана атаандашынын оюнчусу чуркап келди эле. Мына ал артында калып калды. Албетте, эгерде экөө келсе, экөөсү артта калып калмак. Мына эрдин кашына чейин келди да кайрадан баскетболдогудай кылат кудейм. Дал ошондой. Бул ирет мына өзү дагы бир ирет Тайгазанга түшүп чыкты. Бактияр Жабакиев эсепти 0-4кө жеткирди. Албетте 4-0. Эми бул учурда беттеш албетте соңуна чыга элек. Алдыда дагы убакыт бар. Ошентсе дагы Арашандын калган убакытта бул акыркы 3-чү тайм экенин эске салалы. Калган убакытта 4 улак салып кетеринен албетте менин күмөнүм бар. Бирок алгач бирди салып ала турган болсо эмне үчүн болбосун? Улак ушунчалык күтүлбөгөн окуяларга бай. Спорттун түрү абал көз ачып жумганча өзгөрүп кетиши ыктымал. Бирок ушундай мыкты оюнчулары бар Арашан командасы эгерде бир дагы улак Тайгазанга сала албай калса, мен чындыгында таң калмакмын деген учурда азыр Бакута Алайбек уулу Азамат мына ошентип өздөрүнүн алар дагы ийгилигин, мүмкүнчүлүгүн пайдаланды. Бакута Алайбек уулу албетте ал тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Ошол эле мына Дишан Алсеитов менен бирге, Мирлан Алсеитов менен бирге. Мирлан Алсеитов албетте убагында өтө жакшы оюндарды жүргүзүп жүргөн, бирок азыр эми анчалык деңгээлде ойнобостон жаштарга албетте орун берип, жаштарга кеңеш берип жүрөт дагы. Бакут Алайбек уулу өзүнүн ламбада менен барып өтө жакшы мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн. Ал мезгилде дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлчүдөй. Бул ирет улак менен жүргөн Орозбек Эркинбеков. Мына ушинтип жаңы эле айтып аттык эле, көз ачып жумганча абал өзгөрүп кетиши ыктымал деп. Дал ошол сыяктуу мына эгер деле азыр эсеп 2-0 боло турган болсо, Сары Өзөн командасына акырындап мына ошентип кыйынчылык пайда боло баштайт. Калган убакытта
жок дегенде коргонууда мыкты ойноп коюшу керек болот. Мына 3 Арашандын оюнчусу чогулуп алып азыр кош такым менен улакты мына тайгазанга салып кетти. Азаматтар мына ошентип Көкбөрүнүн жарым финалдык алгачкы жарым финалдык беттешинде ушундай Көкбөрүнүн чыныгы жүзү ачыла баштады. Бул ирет дагы Баку Таалайбек уулу өнөктөш экөө эсепти 2-4кө жеткирди. Убакыт дагы деле бар. Андыктан мына ушундай калган мезгилде эсепти теңеп кеткенге аракет жасаш керек. Алгач албетте эсепти минималдуу кыска аралыкка чейин алып баруу, ал үчүн 3-4 эсеби Сары Өзөн 4-0 болгондон кийин биз бул беттешти жеңдик деп эми гана өздөрүнө ишенип, бир аз бошоңураак ойноп койду эле. Ошол замат Арашандын оюнчулары жазалады. Албетте тажрыйба десек тажрыйба бар, күч десек күч бар. Себеби жаш оюнчулар дагы Арашандын курамында бир топ. Ошондой дагы бир рет айткым келет, Жишан Алсеитов, Мирлан Алсеитов сыяктуу оюнчулары бар команда. Алар алсыз начар болушу мүмкүн эмес. Алар сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк пайда болду дегенче эсепте өзгөртүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Азыр болсо Элдияр Тургунбаев жоон арык деген аргымак менен Тайгазанды көздөй чыкты. Улак эрдин кашында анын жолунан Баку Таалайбек уулу чыгып атат. Баку Таалайбек уулу бүгүн ушул Арашан командасындагы чыныгы мыкты оюнчу экенин далилдөөдө. Ал коргонууда да жүрөт, ал чабуулда да жүрөт, ал башка жерде да жүрөт. Чындыгында жекеме-жекеде албетте жакшылык менен Кушчубай жекеме-жекеге чыгып атты, бирок Бакуга мүмкүнчүлүк берсе, ал албетте ошол жекеме-жекеге чыккандан да эч качан баш тартпайт. Же болбосо жекеме-жекеге чыкса, ал өзүн ыңгайсыз сезбейт. Улак болсо мына сүрмө топтун ичинде азырынча Сары Өзөндүн оюнчусу Элдияр Тургунбаев мына өзүнө алып жүрөт. Анын деле такымы чарчады болушу керек. Мына улак жерге түшүп калды. Аут болуп калды. Андай болсо жекеме-жеке. Эми Сары Өзөн Рассвет жок дегенде убакытты чоюп болсо дагы жеңишке жеткенге аракет кылышы керек. Антпесе Арашандын чебер оюнчулары мына күтүлбөгөн жерден эсеп сандарын өзгөртүп кетиши ыктымал. Арашандан Кушчубай Илиз уулу чыкты. Милан деген аргымак менен Кушчубай 1995-жылы төрөлгөн. Жаңы гана тажрыйба чогултуп, ошол эле учурда күчкө толуп турган учуру. Ага каршы Темир Молдокулов чыкты. Темир Молдокулов албетте тажрыйбалуу. Кушчубайга караганда ошентсе дагы Кушчубай эч кандай кыйналбастан улакты жерден эңип кетүүгө болгон аракетин көрдү эле. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Темир Молдокулов ыңгайлуу позицияны ээлеп алды. Ал учурда Суусамыр менен мына ушу Милан аттуу аргымак экөө бири-бири менен сүрүшүп, мына түртүшүп аткан мезгили. Ошол жекеме-жекеден дагы көптөгөн аттардын баасы көтөрүлөт, көптөгөн аттардын алардын деңгээли билинет дегендей. Мына Темир Молдокулов тажрыйбалуулугуна салып, бул ирет дагы улакты жерден эңип кете алды. Бирок азыр булар Арашандын Тайгазаны жакта, Сары Өзөндүн Тайгазаны жакта, ошондуктан улакты карама-каршы оң тарапты көздөй мына улакты алып барышы керек. Темир Молдокулов өзүнүн өнөктөштөрүн издеп аткандай, анткени ал өзүнүн негизги жумушун аткарды, улакты жерден эңип берди. Эңип өнөктөшүнө ошентип өткөрүп берди. Азыр эми Тайгазанга баруу деле туура кылып атат. Бул негизинен бул тактикалык жактан өтө туура чечим. 4-2 эсебинде утуп аткандыктан азыр Тайгазанга барып салганга аракет кылуунун эмне кереги бар? Албетте көрүүчүлөр үчүн аны ишке ашырган жакшы. Мына Эламан Нурболот уулу азыр улакты такымга басып турат. Жана азыр жок дегенде мына ушинтип бир атаандашын артта калтырып туруп, ошондон кийин гана чабуулга чыкты. Анткени убакыт эсеп алардын пайдасында, ошондуктан убакыттын кетиши азамат. Мына сонун Эламан Нурболот уулу Максимус менен келди дагы. Ошентип эч кандай тоскоолдуксуз улакты Тайгазанга салып кетти. Бир караганда баары жөнөкөй көрүнөт, бирок бул идеалдуу тактикалык жүрүштөрдүн жыйынтыгы деп айтсак болот. Эламан Нурболот уулу мына улак менен келе жаткан учурда анын
жолунан тосуп чыга турган Арашандын оюнчуларын ушул өнөктөштөрү тосуп турду. Ансыз деле бир атаандашын өзүнүн тайгазаны жакта калтырды. Ошол жерде туруп, ошол жакта тургандыктан убакытты кетирбейин деп бир Арашандын оюнчусу ошол тарапка барды эле, ал тайгазанды айланып өткөн учурда артында калып калды. Эсеп жагынан алдыга чыккан командада албетте маневр жасаганга ушундай мүмкүнчүлүктөр болот. Аны Эламан Нурболот уулу өтө жакшы колдонгон. Ал учурда азыр Бообек Шакирбек уулу жакшы ылдамдык менен тайгазанга барат деле. Бирок эсепти 3-5 кылганга жетишкен жок. Жана Сары Өзөн Элдияр Тургунбаев жоон арык менен тайгазанды көздөй бара жатат. Аргымагы мына жоон арыктын ылдамдыгы дагы бир топ жакшы. Эми эки тараптан атаандаштар жабышам дедиле. Эч кандай ойлонбостон оң такымга басып, тайгазанга деле баш оту менен кирип чуркабастан жөн гана мына ушул каптал жакта турат. Убакыттын өтүшү албетте Сары Өзөн Рассвет командасына пайда алып келет. Ал мезгилде Мирлан Алсейитов аргымагынан түшүп калган экен кош такым менен. Азыр булар тайгазандын мына ошентип каптал жагынан өтүп кетишти. Андан көрө кош такым жок, жөн келсе туура болот беле. Албетте аттын ылдамдыгы бул көкбөрүдө эми өзүң эле бардык эсеп чотто албай, ат дагы мына ошондой так эсеп чотту жүргүзүшү керек болот. Бирок аттардан айлансуу өтө акылдуу аргымактар. Азыр болсо кезектеги ийгиликтүү упай Элдияр Тургунбаев бир колу менен силкип туруп улакты тайгазанга салып кетти. Элдияр Тургунбаев 1990-жылы төрөлгөн оюнчу. Мына 8-чи катар саны менен жүргөн Элдияр Тургунбаев азамат. Эсеп 2-6. Эми чындыгында татыктуусу финалга чыгат. Андыктан Сары Өзөн Рассвет мына финалга чыга тургандай эле аракет жасады. Арашан Бишкекте стабилдүүлүк болгон жок. Бир туруп эле мына эки ирет улакты тайгазанга салып кетишти дагы. Башка учурда аларга ийгилик жылмайбай жатат. Андыктан финалда Сары Өзөндүн атаандашы мындан да күчтүү болорунан эч кандай шек жок. Ал мейли ошол Бакуат Талас болсун, мейли Ош облусунун Көлдүк командасы болсун, кимиси болсо дагы албетте татыктуу атаандаштыкты көрсөтөт. Арашан деле оңой жоо болгон жок. Мына бир аз өздөрүн бош кармап койду эле. Ошол замат эки ирет улакты тайгазанга салып кеткен. Жана ошондой эле мына Мирлан Алсейитов бул Арашан командасындагы эң жаш уулуу оюнчу. Ал 1979-жылы төрөлгөн. Азыр жашы дээрлик 40-ка таяп калды. Албетте 40-ка чыга элек, бирок ушул жакындап калган. Мирлан Алсейитов дагы деле өзүнүн күрөшүн жүргүзүп жүрөт. Ал мезгилде Анарбек Сагынтай Анарбек уулун айта турган болсок, ал 1999-жылы төрөлгөн. Мына ушул Мирлан менен Сагынтайдын ортосунда 20 жаш айырма бар. Экөө тең бир командада. Ошол эле Анарбек бул дагы Алсейитовдордун ошолордун Сейитбек Анарбек уулу жана Сагынтай Анарбек уулу булар дагы ошол эле Алсейитовдордон экенин эске ала турган болсок, мына демек Мирлан Алсейитов, Жишан Алсейитовдорду алмаштыра турган жаңы муундардын бири да ушул Сагынтай Анарбек уулу десек болот. Ал учурда мына сүрмө топ тайгазанга барып улакты салып кеткенге аракет кылышты. Сары Өзөндүн дарбазасынын тайгазанынын жанында бир топ эле ысык болду. Ошентсе дагы мына азыр кезектеги жекеме-жекени көрөбүз. Анткени улак аянттан сыртка чыгып кеткен. Эсеп 2-6. Жана убакыт албетте көп деле калган жок. Жеңүүчү белгилүү, бирок дагы канча ирет улак тайгазанга салынат, биз үчүн ошол кызыктуу болуп турат. Бекназар Аматовго дейм. Азыр ортодо улак менен жүргөн бул жерде Кушчубай Илиз уулу жана Элдияр Тургунбаев. Аргымактар Элдияр жоон арык менен
Ал эми Кушчубай Илиз уулу ал Милан менен жекеме жекеден канча аракеттер болуп аткан болсо, эл дияр азыр чапчаңдык кылды. Улакты сол такымга басты. Жана эки тарабынан эки Арашандын оюнчусу мына ушундай жабышып келе жатат. Сары Өзөндүн оюнчулары эми гана жетти. Атты кучактап алып кошо чуркап бара жаткан мына ушул көрүнүшкө дагы биз азыр күбө болдук. Ал учурда Сары Өзөн кезектеги чабуулун ишке ашырат, жок өздөрүнүн тайгазанын көздөй бара жатат. Аттын башын буруш керек. Бактияр Жабакеев тайгазанды бир сыйра айланып чыгайын десе, тескерисинче анын атаандашы мына ошол тараптан келип калды. Туура экөөнүн тең негизинен идеясы өтө туура. Данияр Искендеров Азамат. Бирок баары бир мына тайгазанды бир сыйра айланып, Данияр Искендеровду артта калтырды дагы. Мына ушундай өйдөңкү мараны көздөй, тайгазанды көздөй бара жатат. Улак эрдин кашында мына ушундай такымга басылбаган улак ушундай атаандаш келип эле бир жагынан кармай турган болсо, ошол замат сен улак болгон, серкек болгон көзөмөлдү жоготосуң. Ошондуктан бул жерде тобокелдик бар. Ыргытып кете албай калды эле. Ошол замат атаандаш оюнчу келип анын бир жагына жабышып калган. Азыр болсо Бакутал Айбек уулу сол такымга басты. Сологой оюнчу албетте сол такымга басып алып отурат. Бирок мына өзү жалгыз 4 Сары Өзөн оюнчусунун арасында калды. Бирок ага да кабагым кашым дебестен бир буйтап өтүү менен баарын башка тарапта калтырды. Эми бир улак салып койсо эмне болмок эле. Жеңүүчү баары бир ким экени дээрлик белгилүү болуп турат. Бирок аягына чейин күрөш албетте жүрүш керек. Чыныгы спорттук атаандаштык ушул жерде орун алып атат. Сол такымга баскан азыр улак менен Мирлан Алсейитов. Биринчи номердеги. Демек мен буга чейин Бакутал Айбек уулу дегеним, ал чындыгында Мирлан Алсейитов болчу экен. Мына бир сыйра буйтап айланып келди дагы. Ой, абайлагыла. Чындыгында албетте бул аянт азыр жеңил эмес. Суу болуп турат, ошондуктан аттын туяктары деле тайып кеткен учурлар болот. Беттеш соңуна чыкты. Жана беттеш соңуна чыгып жеңүүчү анык болду. Ошентип биз алгачкы финалга чыккан команданы аныктадык. Сары Өзөн Рассвет 6-2 эсебинде Бишкек Арашан командасын жеңип алды. Эсиңиздерге салып коелу, бул Бишкек шаарынын 140 жылдыгына арналып өтүп жаткан Көкбөрү боюнча турнир. Аккула ат майданы жана биз Сары Өзөн командасын финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Жана эми эртең сиздерге экинчи жарым финалдык беттешти сунуштайбыз дагы. Ошентип андан кийин бул турнирдин жеңүүчүсү дагы аныкталат. Мына алгачкы жарым финалдык беттеш соңуна чыкты. Мен болсо сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттим. Кызматыңыздарда Эркинбек Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар. Rahmat ballar, Arashan seriyette 3. oynuyorsunlar. Çarşaf, çağıtına, jakşar insanlar.